Assalamu alaikum, hurmatlı Muz TV kanalımızın görüşçüleri, hurmatlı bizden katılaşçılar. Bugün biz Oşton alыс эмес жерде Жапалакта турабыз тугандар. Жапалактын Кеңеш айылында бүгүнкү биздин чыгарылышта Ыктыяр мырза сиздерге аттарын тартып көргөзөм деди тугандар. Арасында бээ бар. Ушул биринчи тайдан баштасак. Бұл тайдың азыр бойын өлчөп сіздерге көрсөтүп бердик тугандар. Көрүп өзүңүздөр баа берип алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Ыктыяр кандай? Жакшыбы? Денсаулык жакшыбы? Тынч иштер болуп атабы? Аттарды карап, тарбиялап. Бүгүнкү чыгарылышта эмнелер чыгат Ыктыяр? Чыгарылышта мына данчак менен будем ордунлашкан. Ушул менен дагы бир бээ чыгат экен, а? Мына данчак менен будемдун аргыны. Жашы кандай? Жашы кунан. Өтө аз окшойт бул, а? Кармаганга жоош эле. Кармаганга жоошпу? Так. Так. Болду. Ага. Данчак менен будемдун аргыны. Караңыздар тугандар. Аз-маз арыгыраак экен, а? Арыгыраак. Багуу жетишсиз. Бул келгенине канча болду? Bir ay боло элек. Мынакей достор, минги дагы боло элек, а? Миниле элек. Аттын боюн көрдүңүздөр. Азыр данчак менен будемдун аргынынын баасы канча болду экенин сурайбыз. Денсаулыгын сурайлы. Денсаулыгы жакшыбы? Денсаулыгуна жооп. Буту колу таза. Дол таза. Дени сак. Мына жерде кашкасы бар экен, өз атасынан кеткен. Көкүрөктөрү. Буттары. Караңыздар баарын. Бир бастырып койчу. Мына чатка аяктарын көрүп коелу тугандар. Атка биринчи номерге баа бериңиздер. Азыр эми баасын айталы. Эгерде сиздерге жагып калган болсо, алдыда номерлер коюлат тугандар. Ошол номер аркылуу чалып байланышсаңыздар болот. Ыктыяр, бунун баасын канча деп атасыңар? $2,500. Мына кеткандар, $2,500 коюлду. Анда эмесе бул биринчи номер болду, ушул тай. Кунан. Кийинки жылка ушул быштуу болот, а бул, а? Кийинки жылка быштуу болот. Бээ кандай болду экен, бээни көрөлү, баасы айтылды. Доллар менен айтылды тугандар, ошондо $2,500 200 000 сомго барабар болуп калат экен. 210 000 сом, бул кыскасы 200дөн аз-маз ашат экен. Кийинки тайга өтө берели. Керемет. Достор, мынакей экинчи бээ чыгып баштады. Бул бээнин чоңдугун караңыздар тугандар. Аябай бою бийик, мындай сээрдүү бээ экен. Сээрин карасаңыздар тугандар. Азыр сурайлы. Бээ боозбу, кысырбы, породасы кандай? Көкүрөктөрүн караңыздар. Охо. Көкүрөктөрү жайлат. Ыктыяр, бул бээнин жашы кандай? Жашы тишинен ачып. Өзү жашы канча деп келди силергечи? Бул жашы мен ачып көрдүм да. Эки ортосун эми жайлап баштаган. Эки ортосун жайлап баштаган. Ылдыйкыларынан, а? Ошондо 7-6 деп айтылат. 7 жашар, 8 жашар деп айтылат. 7 жашар, 8 жашар. Ошондо 5-6 экен да. Эми күчүнө кирип келатат да, эми кулумда ham күчтүү. Эми кулумда ham ушундай маалда өзү күчүнө кирип жакшы кулум берип баштайт да. Бул өзү канчаны тууган экен? Тууганы ошондо бунун эми жерге келип маалымат боюнча да эмес. Айтылган маалыматтар боюнча. Бир кулун ошондо бир эмгеч кулун болгон, эми мына жүргөн жаңы. Былтыр кеч келген да. Кечирээк туулган кулуну болгон, анан онун акасы болгон. Экөө тең эркек кулундар болгон. Ошондо былтыр бул туудубу, тууган эмеспи? Одан алдыңкысын билбейм, эми ошондо 4 ушундай тууп калган болсо, 3 3-4 тууп турду, а?
Азыр боозбу кысырбы? Ушу тапта. Бул эми былтыр кечираак неме болгонго ээси айтты да, муну ошо кеч болгонго быйыл эрте жазда коюптур. Эрте жазда коюп. Жакшы аткара коюп. Күчтүү атка коюптурбу? Өтө күчтүү атка коюп. Бою канча чыгат? Аттын айтып немебизин кереги жок эми. Бою 170 плюс болсо керек. 170. Бирок ат негизинен бул бээ чоң экен. Айтсаң, Өзүм жанымда мынакей турам туугандар. Бээ аябай чоң. Келсеңиздер дагы сиздер деле туура айтты деп айтсаңыздар керек. Келип көргөн болсоңуздар. Мынакей бээнин көкүрөгүн караңыздар, көкүрөгү. Жоошпу өзү? колго эми үйрөттүм. Жаңы бул. Эми үйрөттүңөрбү? Мен мурда кармалып жүргөн болсо керек, кемерде кабырасы бар экен да, 3 басылганда өттүнөн каттан. Басылган. Мыналар, Ал эми бош эле кое берип койгон Үч эми деп басылыптыр. кармап кичине колго сылап үйрөтүп койдум да. Немеси пародасы кандай болду ошондо? Пародасы данчак. Данчак бе. Алтын түстөгү мынакей данчак бээни өзүңүздөр көрүп тургандай. Ыктар эми баасын мындай сыр кылбай эле канча деп койдуңар? Жабыштырып эле айтчы. Элге жакын мындай ала турган кылып. Буга жакшы эле баа берип атат. 3,5 деп койдук. $3,500 деп койдуңар, Бирок азыр былтыркы ошо кечки кулум деп атам го, кечки 1 жашар боло элек да болчу. Күзгү кулумда кечки. Ошону ала албай калдым. кулунун өзүнүн, Ала албай калдым. Акана сатып бердим деп калды. Мен өтө жакшы пул берип ала албай калдым. бербей койду. Бербей койду. Сатып өттүр да. Өзүнүн акасын эле сатып алып. Мынакей туугандар, бул бээнин дагы ушундай узун кашкасы, алдыңкы оң буту ак, арканкы эки бутунда ушундай агы бар экен туугандар. $3,500 менимче жакшы эле баа болду окшойт. Биздин көрүүчүлөр кандай ойлойт, аны комментарийге жазып калтырышат туугандар. Менимче жакшы эле баа. Азыр ошондо бул бооз, Ооба, жазда, эрте жазда токтогон. Эрте жазда токтогон, жакшы аттан токтогон дедиңер. Азыр жанында мындай тайларды жоготпойт да, тиштеп куулап. Ошондойдо бооз болот да ошондо, Кызганып, Кызганат. Жоготпойт да. Мынакей достор, $3,500 бул сом менен эсептегенде 300 000 сомго барып калат экен, Примерно, мынакей туугандар. Айт жаныбар, мынакей. Туугандар, ошентип бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз ушул чоң бээни жана данчак тай, экөө тең данчак болду. Ушул аттарды тартуу менен соңуна чыгарабыз. Көрүшкөнгө чейин достор.